Москва шаарынын тургундары, Казакстан границага чыгып келүү, кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси, сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Бутунан тарткан Москвада көп кабаттуу үйдөн уулунун артынан энеси секирип кетти. Москва шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин астынан 2 адамдын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Маш Телеграм каналы жазды. Андагы маалыматка ылайык, окуя кечээ 10-июнда Москвадагы Крылатск көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринде болгон. Анда 14 жаштагы бала менен анын 45-50 жаштардагы энеси көп кабаттуу үйдөн кулап кетишкен. Алдын ала маалымат боюнча 14 жаштагы бала кулаган. Аны энеси куткарууга аракет кылып, бутунан тартканы аныкталган. Ал 7-чи кабаттан кулагандан кийин башка терезеден энеси дагы уулунун артынан кулаган. Тез жардам кызматын көчөдөгүлөр чакырган. Тилекке каршы дарыгерлер келгиче эне менен бала каза болгон. Булак супер кежи. Сауд Аравиясында ажылыкка уруксатсыз барган 300 миңден ашуун адам кармалды. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар өлкөнүн коомдук коопсуздук кызматына таянуу менен жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, алардын арасында акыркы учурда туристтик виза менен барууга аракет кылган 157 миңдей чет элдик бар. Ажылык сапардагы коопсуздук боюнча комитеттин жетекчиси Мухаммад ибн Абдулла Аль-Басами ажылыктын эрежелерин жана көрсөтмөлөрүн аткарбаган 140 зыяратчылар тобу жана 64 транспорттук уюм аныкталганын билдирген. Сауд Аравия бийлигинин маалыматы боюнча 8-июндан тарта Меккеге ажылыкка 1 миллион 300 миңден ашуун мусулман барды. Былтыр ажылыкка руксатсыз катышууга аракет кылган делип 17 миңден ашуун адам кармалган. Белгилей кетсек, ажылыкка руксаты жок барган адамдар 2 айдан 6 айга чейин камалып, 50 миң Сауд риалына чейин айып салынышы мүмкүн. Ошондой эле кармалган чет элдик жарандар депортацияланып, 10 жылга аталган өлкөгө кирүүгө тыюу салынат. Эске салсак, быйылкы жылы Кыргызстандан 6060 жаран ажылык сапарга жолдомо алган. Булак супер кежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Курман айт намазы дагы мечиттерде окулмай болду. 16-июнда Курман айт майрамына байланыштуу айт намаздар жерлердеги мечиттерде окулат. Бул тууралуу муфтият маалыматтар атты. Ал күнү саат 6:15, 7:25 баяндар айтылып, 7:25, 7:30 айт намазын окуу эрежеси түшүндүрүлөт. Саат 7:30 Курман айт намазы окулат. Белгилей кетсек, Курман айт ороз айттан 70 күн өткөн соң белгиленет. Былтыр бул күн 28 июнга туш келген. Аталган майрамда айт намазы окулуп, курмандыкка мал союлуп, муктаждарга жардам берилет. Булак супер кежи. Экзамениңизде отурган жокмун. Парламентте депутат менен министр айтыша кетишти. Бүгүн 11-июндагы жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинин жыйынында депутат Чеңгиз Ажыбаев менен экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевдин ортосунда кайым айтышуу болду. Ажыбаев Баткен облусу боюнча жол картага каражат жетпей жатканын белгилеп, 1,5 миллиард сомго көтөрүү сунушу четке кагылганын айтты. Долбоорлорду карасак, акча каражат жетпейт. Мен 1,5 миллиард сомго көтөрүлүү деп мыйзам долбоорун киргиздим эле. Акылбек Усонбекович финансы министрлиги экөө өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн артка кетирди, деди ал. Экономика министри Баткенге өз убагында каражат бөлүнүп жатканын айтып, эл өкүлүнөн этиканы сактоону суранды. Чыңгыз
Ильяс Кожоевич, Чолпон Алыевна этиканы карайлы. Кайсыл өз кызыкчылыктарын көрүп жатат. Баарыбыз тең баткен деп турабыз. Акча каражаттары өз убагында бөлүнүп жатат, деди Амангелдиев. Андан ары кайым айтышуу уланып, министр депутатка: "Мен сиздин экзамениңизде отурган жокмун. Мага экзамендегидей суроо бербеңиздер" деп жооп берди. Буга ачууланган эл өкүлү: "Бул министрдин өзүнүн этикасын караш керек. Болбосо залдан чыгарып салгыла", деди. Комитеттин төрайымы Чолпон Султанбекова ортого түшүп, тараптарды сый мамилеге чакырды. Булак Супер Кежи. АКШга Мексика аркылуу мыйзамсыз кирген кыргызстандыктар чыгарылат. АКШда мурдагы СССРдин 6 мамлекетинен мыйзамсыз барган мигранттар депортацияланат. Бул туурасында Нью-Йорк Пост ички документтерге таянып жазганын РИА Новости билдирди. Маалыматта бул кадамдар АКШга мыйзамсыз кирип жаткандар өтө көп топтолуп калган Сан-Диего секторуна гана тиешелүү экендиги айтылды. Меморандумга ылайык Грузия, Молдова, Кыргызстан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандан келген мигранттар АКШдан токтоосуз чыгарылат. Башкалар соттон кийин бошотулат, бирок баш калка сурай алышпайт деп жазган басылма. Бул Сан-Диегонун чек ара секторуна мыйзамсыз кирип жаткан чыгыш жарым шарындагы Африка, Азия, Австралия жана Европа кирген 100гө жакын мамлекеттин өкүлдөрүнө тиешелүү болбойт. Булак Спутник Кежи. Казакстан Орусияга кошулууга үндөгөн 2 жаранын соттоду. Казакстанда Орусиянын курамына кирүү керектиги тууралуу айтып чыккан 2 жергиликтүү тургун 5 жылга эркинен ажыратылды. Прокурордун мындай жаза чегерүү тууралуу өтүнүчү канааттандырылганын бүгүн 11-июнда Чыгыш Казакстан облусунун прокуратурасы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Өскемен шаардык сотунун өкүмү менен 2 киши улут аралык жана социалдык караздашууну козутуучу жарыясы жана комментарий үчүн соттолду. Алар күнөөсүн толук мойнуна алышты. Тергөөнүн жүрүшүндө аныкталгандай, алар 2024-жылы февраль айында интернет ресурстарды колдонуп, Чыгыш Казакстан облусун Казакстан Республикасынын курамынан чыгаруу максатында референдум өткөрүү зарылчылыгы тууралуу ойлорун жана ишенимдерин билдиришкен. Референдумда оң жыйынтык чыкпаса, аймакты күч менен басып алууну жакташкан, мамлекеттин коопсуздугун жана бүтүндүгүн камсыздоо маселелери тартип коргоо жана атайын органдардын өзгөчө көзөмөлүндө турат деп билдирди прокуратуранын басма сөз кызматы. Орусия Украинага кол салган 2022-жылдын февраль айынан бери Казакстанда жекчилдикти жактаган бир нече адам камакка алынып соттолгон. Казакстан түндүк жана батыш тарабынан Орусия менен чектенишет. Чек ара тилкесинин узундугу 7591 чакырым. Бул дүйнөдөгү 2 өлкө чегин ажыраткан эң узун чек ара сызыгы болуп саналат. Орусия Украинадагы согушун атайын операция деп атоодо. Ушундай операция Казакстанда да жүргүзүлүшү керек деген билдирүүлөр Орусияда отур айтылып келет. Казакстандын Орусия менен чектеш тилкесинде да мындай маанайдагы тургундар бар экени социалдык түйүндөрдөгү билдирүүлөрдөн маалым болгон. Булак Азаттык.